Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы Москвадагы, Россиядагы мекендештер, Кыргызстандагы жердештер. Бүгүн дагы Жөнөкөй ТВнын кезектеги чыгарылышында Москвадагы эң жакшы жүрүүлүк алып бараткан, эң жакшы жолду жаштарга көрсөтүп бараткан, өзү жаш болсо дагы көп окуучуларды чыгарган, көп жакшы кыздарга, балдарга кесипти үйрөткөн кызыбыз Жазгүл Абылова өзүңүз жөнүндө тааныштырып, жана кайсы жолдо, кайсы тармакта жаштарга жол көрсөтөсүз жана кесипти үйрөтөсүз, ошол жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жөнөкөй ТВнын көрүүчүлөрү, кыргыз элим жана Москва жергесинде, тегеле Россия жергесинде иштеп жүргөн менин мекендештерим. Мен өзүм жөнүндө кыскача айтып кетсем, менин атым Жазгүл Абылова. Москва шаарына ошол келгениме 15 жыл болду. 15 жылдан бери окуп, мектепти аяктап, андан кийин коллежди аяктап, ошол 2 жыл мурун ушул университет жогорку билимди алып эле ошо кыргыз эли менен иштеп баштадым. Эмне үчүн кыргыз эли менен? Себеби дегенде ушул 15 жылдын ичинде көрдүм, биз жылдан жылга азайбай эле, жылдан жылга биз жаштарыбыз көбөйүп, жаш семейдин үй бүлөлөр ушул жерде үй бүлө куруп, үй алышып, ушул жерде калып кетип атышат. Москванын билими чынында жакшы, бирок биз үчүн доступный деп айтып кетиш кыйыныраак. Себеби дегенде билимдер баасы аябай кымбат, андан тышкары биз үчүн кичине кыйынчылык жерлери бар. Анан мен кылган жумуштар ушул жаш балдар менен жана чоң кишилер менен дагы ошолордун билими, ошолордун кыска мөөнөттүк курстары жөнүндө иш алып барам. Билимим боюнча өзүм педагог, психология факультетинин педагог-психолог деген дипломун алганмын. Ага чейин ушул медицина боюнча дагы окуп, 4 жыл медсестра адистигин алып, ушул 5 жыл иштедим бул тармакта. Ошол мен алып барган жумуштар азыркы эң жаңы жумушту айтып кетсем, бул ментальная арифметика. Бул Кыргызстанда аябай өнүккөн, жана бул ментальная арифметиканын основатели Кыргызстанда Сайкал Асылбекова эжебиз ошонун көрүп, ошол эжеден билим алып, ошол Москва шаарына дагы ачалы эже деп ушуну сунуш тагып, эжеге ал эже сунушумду кабыл алып, биз Москва шаарынан дагы бир филиалын ачтык. Ал эмне деп сурасаңыздар, менталдык арифметика бул устный счет. Адамдын, жаш балдардын эсепти бат чыгаруу. Эсепти калькулятордон дагы бат чыгаруу. Анын пайдалуу жактары көп экенине мен өзүм далил болдум. Себебен кыска мөөнөттүн ичинде балдарыбыздын мектептеги болгон успеваемость, орусча айтканда успеваемость жогорулап, математика сабагын, жана дагы литература, көптөгөн сабактарынын баалары жакшы жакка өзгөрүлдү. Ошондой. Бул сабакта менин түшүнүгүм боюнча азыр Кыргызстандан 3-2, 4 классты бүтүп кеткен, келген кыргыз эжекелерибиз, байкелерибиздин балдары көбүнчө сабакка жетишпей, үй тапшырмаларын аткара албай, Кыргызстандан 5 классты окуп келген болсо, кайра 5 класска отургузуп коет да. Балдар 1 жылга кечигип калып жатат. Анан ошол учурда көбүнчө эле ошондой да. Анткени бияктын программасы оорураак Кыргызстандыкынан эмнегедир. Бирок ошол учурда бул ментальная арифметика жана сиз айтып аткан да бир 2-3 направленияңыз бар, мен билгенден тармак бар да. Ошол жакшы жагына жардам бере алабы? Жана кандай кылып ошо балдардын жетишүү, то есть 5 класста келсе, 6 класста окуп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөбү деген ойду айтып жатам да. Сурооңуз үчүн рахмат. Менталдык арифметиканын канчалык пайдасы бар жөнүндө кичине айтып кетсем, жаш баланын, эгер биз жаш балдар 4 жашардан жогору 16 жашка чейин балдар бизде окуса болот. Канчалык пайдалуу жактары бул мектепте предметтерин жакшыруу
жакшыруусун эки занятиядан кийин эле көрсө болот. Мисалы азыркы учурда биз ачылганыбызга бир ай болуп калды, бир айда эле 8 урок болду. 8 урокто уже баланын бизге результаттары жыйынтыгын көрүп атасыңар. Жыйынтыгын көрдүк. Школдо, мектепте жетишкендиктери бар балдардын. Жетишкендери бар деп ата-энелери айтып жатышат. Эгер дагы бир вопрос кызмына. Жана балдар жана айтып кетпедикпи, эгер балдар Кыргызстандан келгенден кийин орусчасы жакшы болбой, же бир Кыргызстандын программасынан кийин бияктын программасы оор болуп калат. Анан ошол менталдык арифметика менин түшүнүгүм боюнча дагы бир айтайын. Бир гана математика эмес, санаганды эмес, ошондой эле ойлонуу жагындагы тездетеби, ойду толук бир жерге жана шахмат ойногондой алып келе ала турган системабы деп ойлойм да, ошондой жактарынан бөлүшсөңүз. Менталдык арифметика айтмакчы, математикадан дагы адам бизде эки полушарий бар да, мозг. Кыргызча баштап көтөрөйүн. Ошол биздики жөнөкөй деп айтты. Менталдык арифметикада ошо эки полушарийдагы иштейт. Иштешине чоң салым кошот менталдык арифметика. Эгер жаш бала бир жыл толук келсе, ата-эне ошол жаш баланын ата-энелери өмүр бою мектеп тапшырмасынан арылса болот деп айтып кетет элем. Себеби дегенде бул Академия Роста иштегенине уже 5 жыл болду. Кыргызстанда ошол 5 жылдык результаттарын көрүп, ата-энелер канчалык кубанып, мисалы ушул балдарга чоң мотивация болгондорун көрдүк. Аны көрүп атабыз. Кыргызстандын Академия Роста тетиги таланттар шоусуна да барып, орундарды алып, көп элди дүйнө жүзүн таң калтырган жаш балдарыбыз бар. Дал ушул менталдык арифметиканы окугандан кийин 6 жаш, 7 жаштагы балдарыбыздын Кыргызстандагы балдардын ийгиликтерин көрүп атабыз. Анан сиз айткандай чындап эле 1 жыл менталдык арифметиканы окуса, ата-энеси баласы менен кошо үй тапшырма аткаргандан кутула турган болсо, бул абдан жакшы жөрөлгө экен. Сөзсүз түрдө балдарыңыздарды бериңиздер, анткени Кыргызстандын балдары дагы орус мектептерде, то есть Москвада орус мектептерде жакшы жетишкендиктерди көтөрүп көрсөтсө, бул ата-эненин гана ийгилиги эмес, жалаң бүтүн Кыргызстандын ийгилиги деп эсептесек болот. Анткени чет жакка чыккандан кийин биз баарыбыз бир эле кыргыз болуп аталып калабыз. Андан тышкары дагы бир сурообуз, бул жаш балдарды окутаардан мурун биз билгенден сиз тил үйрөтүү боюнча курстарын үйрөтчү элеңиз. Орус тили, англис тили, дагы бөлөк тилдер боюнча. Бизди азыр кызыктырганы орус тил. Эмнеге деген себеби көбү 16, 17, 18 жаштагылар Кыргызстанда орус тилин билбей эле келип алып эле, орус тилин билбегенден кийин эмне болуп иштесе болот, орус тилин билбегенден кийин же посудомойка, же уборщица, же кандайдыр бир эң ылдыйкы жактагы оор ден соолукка зыян келе турган жумуштарда иштешет да. Анан ошо сурообуз. Ошол орус тилин билгенден кийин бир жакшы бир жыйынтык көрсөтүп, жакшы бир сатуучу болуп, жакшы бир кандайдыр бир офисте иштеп калган кыз-жигиттерибиз барбы? Бар. Бул сурооңузга мен толук кылып жооп берейин. Ушул мен эмне үчүн бул тармакка келип калганын айтып кетсем. Биринчи ошо орус тил курсунан баштаганда буга дагы орус тил курс бүткөндөн кийин эмне кылат деген суроо келди менде. Булар сөз түрү жумуштан алмаштырыш керек деп буга салон курстарын коштук. Именно аял кишилер үчүн. Орус тилин үйрөнүп, жакшы өзүндө сүйлөп бере алып тургандай кылып бүткөндөн кийин бизде салон курска окуса болот. Ошол эле кыз салон курска келип, маникюр, педикюр, каш, кирпиктер жасап туруп, жакшы орустардын салонуна кирип кетсе болот. Эгер кире албаса, бизге да кайрылса, биз сөзсүз түрдө жумушка орноштуруп бергенге дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анан цепочка болуп эле кетип атпайбы? Кайра келип эле көп кыйынчылыктарды көрдүм. Биздин орусча үйрөнүп атканда бир ай эле же 15 күн келбей коюшат. Себеби деген өздөрүнө ишенич жок, өздөрү фундамент жок кичинекейден баштап окуу, билим эмне экенин билбеген жаштарыбызга көп мага ушундай учурлар көп болду. Ошолордун себебинен келип эле кайра эле жаш балдардын курсуна келип түшүп калдым. Эмне үчүн жаш балдар ушул
эгер биз ошо өзүбүздүн балдарыбызга жаш кезинен баштап фундаментин жакшы куруп берсек, фундамент эми билим жаатындагы фундамент айтып жатам. Ошол 4 жашар балабызга эле кичинекей кезинен эле мотивация берип, ушул прививать этишибиз керек да, билим канчалык керек, билимдин канча пайдалуу жактары бар деп. Ошондой кылсак эле жаш балага ушул билимге болгон каалоосу күчөйт. Ошондуктан биздин ушул Академия Ростан Москвада пайда болгондагы себеби ушул. Жаш балдар менен иштеп, жаш балдардын билимге болгон каалоосун күчөтүп, анан кийин алар эртеси күнү чоңоюшат, алар жаш өспүрүмдөр болушат, университетке тапшыра турган болуп, баардык максат келип ушул жаш балдарга келип такалды. Ал эми жаш балдар буюрса көбүнчөсү Кудайга шүгүр Москвада окуп жатат да. Москвада окуп жатат. Кудай буюрса, эгер окууну бүтсө, баары орусча билип 100%. Баары жакшы жумушка, ийгиликке жетет деген ой бар да. Анан азыр эле кайра артка кетсек, ошол жанагы 16-17 жаштагы, 18 жаштагы кыргыз кыздары, балдары орусча билбеген. Ошолорду кандай кылып жакшы бир көптүк түрдө, аз эмес, көптүк түрдө ушу орусча үйрөнгөнгө үгүттөсөк болот. Кандай жолдор менен? Бул жерде бир максат болуш керек да, үгүттөш үчүнчү. Аларга жакшы бир роликтерди көрсөтүп, ден соолукту биринчи орунга коюп, ден соолукту мисалы азыр оор жумуш кылып, азыр кечке муздак жерде туруп, мисалы холодильникте иштегендерде кыздар көп. Жаш өспүрүмдөр, жаш кыздар мисалы 18ге чыккан, 17 жашар кыздарды го жумушка алышпайт Москвада. 18 жашар кыздарыбыз келип, мисалы холодильникте иштегендер бар да, гүл тармагындабы же бир холодильник бир немеде иштешет го. Москвага мындай жумуштарга мисалы билими жокторду, орусча билбегендерди ала берет мисалы. Бир подвалды эле аябай ным болот да, ал жерчи. Ошол кыздарыбыз кичине билим алып, жумушун өзгөртсө экен деген максатта башталган бул проекттердин баарычы. Кудайга шүгүр ушул ишке ашып жатат. Себеби дегенде аз болсо дагы бир айына бир 15-20 кыздар окуун бүтүп, биздин салондон, биздин сертификатты алып, салондордо жумушка иштеп, жылуу жерде, таза жерде иштеп жатышат. Бул да болсо ийгилик. Мен айтайын дегеним ошо, сиз жаңы эле жакшы бир теманы айттыңыз, жакшы бир сөз айттыңыз. Анткени биздин максат азыр Москвадагы улуулардын максаты сиздей болгон лидерлерди колдоп, анан жана сиздердин идеяңыздарды угуп, ошону кылганга аракет кылышыбыз керек. Жана жакшы идея айттыңыз, анткени социальный ролик тартыш керек. Анан социальдык тармактардан тараткан бул да бир жакшы инструмент да. То есть орусча билбей келип, бияктан окуп, үйрөнүп, анан ийгиликке жеткен боюнчачы дагы ушундай кандай жолдор бар деп ойлойсуз? Жаштарды жакшы жака үгүттөө боюнча. Болгону ошол биз пример болушубуз керек. Ушул жашоосун кичине болсо өзгөрткөн кыз келиндер бар да бизде. Ошондой эле бизде жаш балдарыбыз бар, ийгиликке жеткен, мисалы агаларыбыз, байкелерибиз ошолор болуп, биз агаларыбыз пример болуп, ушу жаш өсүп келе жаткан балдарга көрсөтсө, аял кишилер болсо ошол ден соолукка кам көрүп, ошол жерде жакшы жумуштарыны, жакшы ийгиликтери менен бөлүшсө, ушул видео тармак аркылуу же Instagram аркылуу, азыр Instagramды баарыбыз көрүп, ушу Instagramдан билим алып жатсабыз деп айта алам. Мисалы Instagramда кээ бир кыздар кечке клубдарда эмне болоттур, мисалы вечеринкалар кандай болоттур, жашоо турмушун, то есть эч нерсе үйрөтпөгөн нерселерди көп тартат, кишини алаксытан бир эч нерсе үйрөтпөйт. Болгону убакыт жетет. Сиздин оюңузга толук кошулам. Буюрса, колуңуздардан келсе, ошо Instagram болобу, кайсы социальный тармакта болсо, окуу боюнча көп бөлүшүп, ийгилик боюнча көп бөлүшүп, жана ошо окуунун канчалык бизге келечек курууга таасири тийгизерин, маңызын, маанисин көрсөткөн нерселер көп таралса деген ой. Туурабы сиздин оюңуз боюнча? Ошол анан дагы кыскача кылып өзүңүздүн жанагы кылып аткан иштериңиз боюнча, анан жанагы Кыргызстанда ошо жаш кыздар, жигиттерге кайрылууңузду айта кетсеңиз.
Мен кылып жаткан жумуштарын мен силерге кеңирлеп айтып бердим. Мен кылган жумуштар барса болот, канча айда жыйынтыгы болот дегендей, анан кайсы жерлерде жайгашкан? Мен кылып жаткан жумуштар азыр 3 направление менен. Биринчи направление бул ушул жаш балдар, 4 жашар балдардан ушул 15 жашар жаш өспүрүмдөргө ал десе бул математика мектепке даярдоо, курстарыбыз ошондой эле ЕГЭ деп коет, единый государственный экзамендерге даярдап кетебиз. Бул именно ментальная арифметика окуу борборубуз ВДНХ метрдо жайгашкан. Ал эми экинчи тармагыбыз болсо бул тил курстары, ал тилде англис тили жана орус тили курстары. Бул эч качан актуалдуулугун жоготпойт. Эгер сиз бир эле тилди билсеңиз, бир эле тил, мисалы орус тили билсеңиз, Москва шаарында, Россия боюнча сиз жакшы жумуштарга кире аласыз деп мен толук ишендирип айта алам. Англис тилин билсеңиз, сиз Европа, США шаарларына барып, өзүңүздү таап кетсеңиз дагы болот. Ал эми үчүнчү направление бул эми кыз балдар, айымдар үчүн эң керектүү болгон бул салон курстары. Ал салон курстарга болгону 2 жума кетирип, 2 жума отпуск алып, же 2 жума бир убакыт алып, бир адистигин албаса, же каштыкын, же болбосо кирпиктикин, же колдукун, ал кызыбыз экинчи айдан баштап эле жакшы айлыкка иштеп кете алат. Болгону эле ошого болгон кабыл, ошону жакшы так аткаруу. Бул салон боюнча курстарыбыз жайгашкан метро Павелецкаяда. Ушул YouTube каналга биз сөзсүз түрдө мен адрестерди жана телефон номерди калтырып кетебиз. Акыркы сөзүм бул кайрылуу, жаш кыздарга, жаш өсүп келе жаткан балдарга кайрылуу. Убакыт мурун кандай өтөт эле, убакыт өтүш кыйын болот эле. Жылдан жылга убакыт ушунчалык бат өтүп баратат. Мисалы, эртең менен туруп бир жумуш кылсаң эле бир метр көрпөсөң эле кеч кирип атат. Ошондон убакытты баалайлы, убакыт барында, ден соолугубуз барында жакшы билим алып, жакшы жерлерди көрүп, ата-энелерибизге жакшы нерселерге подарка кылып, жакшы нерселерди көрсөткөнгө үлгүрүп калалы. Анан жаш балдары бар ата-энелерге, мисалы, жаш балдарыңыздарды жашынан баштап жакшы фундамент куруп бериңиздер. Кийин өзүңүздөр өкүнүп калбагыдай жана балдарыңар жашоого көз карашы башкача болуп кала электе окууга болгон каалоосун күчөтүп, балдарга жакшыраак көңүл буруңуздар деп кетмекчимин. Баарыңыздарга рахмат. Жазгүл Абылова карындашыбыз, сизге да чоң рахмат. Мына өзүңүздөр көрүп кеткендей, жаштардын келечеги десеңиз, ошондой эле балдарыбыздын келечеги десеңиз, андан тышкарыда Кыргызстандын дегеле келечеги десек, билимдин таасири кандай экенин уктуңуздар. Буюрса мен толук ишенем, Москвага келаткандар болсо, жок дегенде Кыргызстандан орусча тилин үйрөнүп, бир кесиптин ээси болуп келсе деген тилек. Ал эми бул жакка келип алсаңыздар, келип алган болсоңуздар, бир кесиптин ээсин кылып даярдап бүтүрүүчү Жазгүл анан мындай кесипке ээ болордо жана жакшы бир ийгилик болордо, чөнтөктөгү акчаны iPhone алгандан көрө ошону окууга жумшасаңыздар, кийин iPhone да болот, машинеси да болот, тамы да болот, ийгилигиңиз да болот. Баарыңыздарга ийгилик, тынччылык, сак саламатта болуңуздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки жолугушканга чейин жакшы. Сак саламатта калыңыздар.